Президент Садыр Жапаров бүгүн иш сапары менен Сауд Аравияга келди. Мамлекет башчынын борту Эр-Рияд шаарынын эл аралык аэропортуна конду. Өлкө башчы Садыр Жапаровду Эр-Рияттын губернаторунун орун басары тосуп алды. Эскерте кетсек, иш сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров Ислам кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин кезексиз ислам саммитине катышат. Анын жүрүшүндө Палестина, Израиль жамжалын талкуулоо пландаштырылууда. Өлкө башчы Садыр Жапаров 10 ноябрда Парижде Франциянын лидери Эммануэль Макрон менен жолугуп кызматташтыкты талкуулады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Өлкө башчы Садыр Жапаров Эммануэль Макронго Париж форумуна өз убагында өткөрүлүп жаткан мөңгүлөр боюнча биринчи саммит «Бир планета» саммитине катышууга чакырган үчүн ыраазычылык билдирди. Жапаров өз кезегинде Франциянын президентин Кыргызстанга чакырган. Садыр Жапаров 10 ноябрда Париж шаарындагы «Бир планета» жыйынына катышып, өлкөдөгү мөңгүлөрдүн азайып жатканын айтып, аны сактоо чараларына токтолду. Жапаровдун айтымында соңку 70 жыл ичинде мөңгүлөрдүн аянты 16% азайган. Ал мөңгүлөр Кыргызстан үчүн гана эмес, Борбор Азияга дагы маанилүү экенин, анын эриши аймактагы элдин жашоосуна түз таасир тийгизерин белгиледи. Президент экосистеманы коргоо жана мөңгүлөрдү сактоо үчүн улуттук паркты жана коруктарды түзүү планын айтты. Садыр Жапаров өлкөнүн тышкы карызды жарым-жартылай жоюу же грантка айландыруу менен экологиялык программаларды долбоорлоодо ишке ашырууну сунуштады. Франциянын баш калаасында өтүп жаткан Париж тынчтык форумунун алкагында уюштурулган «Бир планета» деп аталган жыйынга 40тан ашуун мамлекеттин лидерлери, алдыңкы адистер жана эксперттер катышты. Президенттин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган Эмилбек Абдыкадыров жааматка тааныштырылды. Бул тууралуу өкүлчүлүктүн басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, жаңы жетекчини эмгек жааматына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Адылбек Касмалиев тааныштырды. Белгилей кетсек, Эмилбек Абдыкадыров Бишкек шаарынын мурдагы мэри. Ал 2022 жылдын 24 февралынан 2023 жылдын 31 октябрына чейин мэрлик кызматты аркалады. Бишкек шаардык милициясы ымыркайын таштандыга ыргыткан деген энени кармады. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы маалымдады. Эске салсак, 8 ноябрда түнкү саат 23:30 чамасында милицияга Борбор калаадагы Элебаев көчөсүндөгү таштанды челекке белгисиз аял ымыркайды таштап кеткени тууралуу маалымат түшкөн. Чакырылган жерге кызматкерлер барып, баланы полиэтилен баштыгына уруп коюшканын аныкташкан. Бул факты боюнча Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы кылмыш жаза кодексинин 37-125 беренеси менен иш козгогон. Бардык керектүү экспертизалар дайындалган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө кылмышка шектүү катары 21 жаштагы эне кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Буга чейин маалымдалгандай, бала таштанды челектен табылган учурда тирүү болгон, аны шаардын номер 1 төрөтүүнө өткөрүп беришкен. Кызыл эт баланын абалы туруктуу экендиги кошумчаланган. Кыргызстандык окуучулар роботехника боюнча эл аралык фестивалында 2 орунга ээ болушту. Бул тууралуу Алтын түйүн улуттук инженердик техникалык академиясы маалымдайт. Иш-чара Казакстандын Караганда шаарында өткөн. Анда Кыргызстан, Казакстан, Россия, Өзбекстан жана Грузиядан келген 4 жаштан 18 жашка чейинки 300 бала таймашкан. Кыргызстан атынан Алтын түйүн академиясында билим алып жаткан 6 окуучу катышкан.